Assalamu alaikum урматтуу Мен Дене программасынын катталуучулары, туруктуу көрүүчүлөрү. Мен бүгүн Базар Коргон районунун Комсомол деген айына кетип баратам. Азыр Базар Коргон районунун борбордук бөлүгүнө жетип калдым. Мына ушул жерде Букан деген энебизди Россия мамлекетинде эмгектенип жүргөн келини Гүлмира, баласы Жумабек деген жарандар куттуктап жатышат. Жуманазар деген кайнатасын өзгөчө ушул бүгүнкү биздин Мен Дене программасына буйрутма берген ошол келини болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан бул учурда кайната менен келиндин мамилесине көбүрөөк басым жасалат. Ошондуктан жакшылап акмалап туруңуздар. Лайк басканды жана катталганды унутпаңыздар. Ар бир катталганыңыздар мен алган ар бир эненин дуасы менен барабар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн эң эле жок дегенде лайк басып катталып коюңуздар. Энелердин, аталардын батасы мени менен кошо сиздерге да кошо тийсин деген ниетти билдирип айткым келди да. Алдыда кайнене менен кайнатанын ортосундагы көңүл көтөрүңкү, жакшы маанайдагы окуяга күбө болобуз. Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Букан энебиздин кызы сиз болосузбу? Анда азыр ол нар жагын өтсөңүз, Букан эженин подаркасын чогуу алалы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр Букан энебиздин үйүнө кирип келдим. Подаркасын алдык. Азыр саналуу мүнөттөрдө. Biraz ova. Siz kimisi olasınız? Kız oğlan. Kız olasınız mı? Kaçıncı kız olasınız? Az biraz koy oturunuz. Az bir hoppa da burada koyuldağın hurmatlı görüşlerimle. İkinci kızı adınız kim? Adım Gülay. Adı Gülay eken. Eceniz Gülmira ya? Neyse gelin emine cengeniz. Cengem Gülmira. Cengeniz Gülmira. Akeniz Cumabek. Atаңыз Жуманазар. Эң туура. Норматтуу көрүшүлөр. Бас өрүңүз алдыга. Эне кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Букан эне сизби? Россиядан Жумабек, анан Гүлмира деген келиниңиз бар беле? Бул торт бир аз оорураак, этиятыраак болуп кармайсыз. 3 килограмм сюрприз жасап бүгүн менин кайненеме, анан кайнатама, балаңыз болсо апам менен атама деп ушул белектерди бергенче менин энем деген программага тартырып коюуну өтүндү эле. Бул Мен Денем программасы эне. Рахмат айнем. Күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөдүм эле. Күтпөдүңүз беле? Келиниңиз Гүлмира деген бир ай мурда буйрутма берген. Мен кайнатам менен кайненем аябай жакшы көрөм. Рахмат, өмүрлөрүн берсин. Бүгүн туулган күнү, ушул туулган күнүн урматына ушул Мен Денем программасына кошуп коюңуз. Башка энелер сыяктуу эле менин дагы кайненем менен кайнатам татыктуу ушул программага деп ниет кылды эле. Ушинтип келип калдык. Мына бүгүн 25 декабрь. Ооба, чалыңызга арналган торт. Чалыңызга арналган торт мынакей. Рахмат айнанайым, ушул. Бул жолук болсо келиниңиздин белеги. Бул жолук мынакей. Атайын апам салынып жүрө турганын алыңыз дегенден
бир аз сапатына карап жакшырагын тандагам сени. Рахмат Ооба. балам. Силерге да рахмат ушунчалык ошо келип бизге убара болуп келипсиңер. Ой, мен биринчи көрүшүмбү? Ой, рахмат айланайын. Эне буну программага чыккандан кийин көрсөңүз абдан таң каласыз. Кудай буйрса сонун кылып жасап сиздин ансыз дагы сулуулугуңузга сулуулук кошуп сонун кылып туруп монтаждап программалап Кудай буйрса энелердин катарына кошуп коеюн деген ниетим бар эне. Эми Айтканың келсин балам. канча жашка чыктыңыз эне? 65-тенмин. 65. Сизди бир 45-50 сыяктуу эле элестетип атам. Жапжаш сакталыпсыз демек. Келиндериңиз да, балдарыңыз да сизди аябай Чалым жакшы да, жакшы. жашыраак сактайт. Ооба. Чалыңыз мына. Кандайсыз? Жуманазар деген сиз да? Жуманазарова. Жумаек деген балаңыз бар да? Бүгүн сиздин туулган күнүңүз экен, а? Келиниңиз бар беле Гүлмира деген. Гүлмира деген келиниңизде мына торт, Сюрприз кылыптыр да. сюрприз. Анан жакшынакай мындай сыйга күйчү калпак. Атайым Москвадан бүгүнкү туулган күнү менен, кайнатамдын туулган күнү менен деп куттуктап, атайын өзүнүн белек бешиктерин берип берди. Негизги белек Жуманазарова. Бул программа. Мен ушинтип ата-энелерди тартып жүргөнүмө көп эле болду. Бул YouTube'дагы Менин энем деген программа. Ошондуктан бүгүнкү туулган күнүңүз менен Рахмат. кандай таасирленип атасыз? Бир аз Уктап калган экен. уктап калган экенсиз. Эми бул сюрприз болду да. Сюрприз болду. Ошон үчүн биз байкатпай келдик. Эч ким айтпады беле буга чейин? Жок, жок. Эч ким айткан Эч ким айткан эмес. Рахмат. Канчага чыктыңыз? Жуманазарова? 72-ге чыкты. 72-ге. Аябай жаш сакталыпсыздар. Кудайым буйрса, сиздердин чөйрөңүздөр жакшы адамдар менен толукталгандыгы үчүн ушинтип жап-жаш болуп жүрө бериңиздер. Айтканың келсин. Кудайым буйрса 90 жылдык, 80 жылдык, 100 жылдык мааракеңиздерге келели. Келгиле. Бул менин энем программасы. Эми ушул учурдан пайдаланып Жумабек балаңызга, атайын сиз үчүн буйрутма берген бизге Гүлмира деген келиниңизге өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз болот. Эми ошо уулум менен келиним жетишип жүрсүн. 100ге чыгышсын экөөтең. Балалы чакалы болсун. Балдардын өмүрлөрүн берсин, имандарын берсин. Пешенебиз аман болсун да. Аман болсун, а? Мына ушул гүл бейишим энем деп жазылып турат мына урматтуу бүгүнкү туулган күн ээлери. Бейишим ата энем деп. Гүлмира деген келиниңиз сизди ата ордуна ата, ал эми сизди болсо апа ордуна апа көрүп калган адам келин экендигин. Ооба. Ошо эки эле кызым бар, үчүнчү кызым ошо келиндей. Ооба. Ушунчалык сыймыктануу менен жөнөтүп, азыр дагы чыдай албай күтүп турат. Гүлмира эжелер менен, Жумабек байкелер менен байланыштырып койсоңуздар, Россиядан сиздерге түз чыкмак эле азыр. Алар чыдамсыздык менен күтүп атышат. Кайрадан терип туруп, Жуманазаровабыз менен Букан деген энебизди келини менен өзүнүн балдары менен сүйлөштүрүп койсок, Силерге да рахмат айланайын. Чоң рахмат. Жуманазарова, ушул күнгө чейин туулган күндү ушундай тостуңуз беле? Жок. Ойлогондук эле Жок, тосподук. андай болгон эмес. Мындай болгон эмес. Кыздар балдар өткөрөт, бирок сендей болгон эмес экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жумабек мырза, мынакей менин бияк тартып бериңиз. Менин маңдайымда сиздин бейиште болгон адамдарыңыз, апаңыз жана атаңыз турат. Мынакей бүгүн Жуманазаровабыздын туулган күнү экен. Кандай болду, жакшысыңбы? Куттуктай бериңиздер. Бул камерага жакыныраак алып келсеңиз. Ден соолугуң жакшыбы? Жамчысыңбы? Бала чакан. Садак ооба. Рахмат. Оорубай жүр. Тапканыңарга береке берсин балам. Өмүрлүү болгула. Гүлмира экөөңөр тең карагыла. Анау акы. Ошолордун урмат сыйын көрөлү биз дагы. Ошолордун ыкыбалы рызкысын берсин Аллахым. Мына ушу бүт эле үйүңөрдү бүтүрүп, ниетиңерге жетип, келиндерди чегеден ала берели. Буйруса. Рахмат силерге. Мындайды биринчи жолу көрдүк. Сонун передачалар менен сюрприз болду. Рахмат, аман болгула. Передача биринчи жолу деңчи. Жакшысың Гүлмира, жанды жүрөсүң. Буга чейин Биринчи жолу жаңы жыл менен. Дайым эле өтөт. мынакей келиниңиз маңдайымда турат, мына келиниңиз маңдайымда турат. Гүлмира айым мына кайненеңиз менен кайнатаңыз болсо менин жанымда турат. Мына арай көз чарай айтып коеюн, ушу Гүлмира деген келиниңиз кайнатамы өзгөчө жакшы көрөм деп. Рахмат айланайын. Өзү ниетин билдирди эле, мына мен азыр ушул кайнатаңыз менен Биз деле ушулардын өмүрүн тилеп. түзмө-түз бири-бириңиздер менен сүйлөшүп Тилеп койсоңуздар. отурабыз да. Оорубай жүрсүн, балдар аман болсун. Анан неберелер дагы бар. Аман болсун бардыгы. Аман Тапкандарын болсун. тойлорго буйрусун, жакшылыктарга. Рахмат.
Мынакей Гүлмира айым жана Жумабек мырза мына ушул сиздердин ата энеңиздерди көрүп ушунчалык жөнөкөй жүздөрүнөн нурлары жанып тургандыгын мен да көрүп мен ушунчалык кубанып турам. Себеп дегенде бул энелерди ушунчалык күчтүү кылып, кубаттуу кылып, жаш кылып сакташ ушу сиздердин жана сиздерден кийинки балдардын колунда. Туура эми балдарың жакшы жүрсө карыбайсың да. Ооба. Начар жүрсө ойлонуп жүрүп бир жолу түгөйсүң. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей балдары Россиядан атайын куттукташып, монтип энелерин өзгөчө Гүлмира айым кайнатасын куттуктап аткан мезгили бүгүнкү күндө Жуманазар абабыз 72-ге чыгыптыр мынакей. 80 жылдык, 90 жылдык тойлоруна күбө бололу деп ниет кылып атабыз. Калоо тилектер болсо кошумча айтыңыздар, болбосо мен кийинки маектин уланысын улай берейин. Калоо тилек. Ата, апа, көп жашагыла. Аллахым берген жашты жашагыла. Рахмат. Дайыма ушинтип биздин ишенебизге бар болуңла. Мен силерди жакшы көрөм. Силер да биздин пешенебизде аман болуңар. Сада болайын. Ата, апа, ден соолукта болгула. Ата, туулган күнүңүз менен. Чоң Сизди рахмат. сюрприз кылайлы деп. ошо Атаңа өзгөчө сюрприз кылып берипсиң. бир ай мурун заказ кылып силерге кылсынчы деп. Силерди жакшы көрөбүз. Жумамдын атынан бала чакасынын атынан куттуктайбыз. Апа, ата, силер бактылуу болгула, дайыма Силер дагы бактылуу болгула, балам. сый урматын көрүп, ойноп күлүп жүрө бергиле, апа. Рахмат чоң. Ой, мен айтканыңыздар келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей келини кайнатасы менен кайнатасы болгон өзүнүн куттуктоосун арнады. Жуманазар аба, мына ушул азыркы күндө ушундай келин менен кайнененин, кайната менен кайнененин, ата менен баланын деги эле ушундай жакын туугандардын бирине болгон мамилеси тууралуу өзүңүздүн көз карашыңыз, сиздердин учуруңуздарда кандай эле, азыркы учурда кандай? Мына ушинтип мына азыр сиз деле ушу келиниңизден күтпөгөн сөз чыгар, балким келиниңиз көпчүлүк келиндер мындай баягы орусча айтканда подход кыла бербейт да, мисалы кайнаталарыначы кылса кылышы мүмкүн, бирок кайненелерине кылчу эле да. Бирок бул программада өзгөчө бир мамиледе бул келиндин кайнатасына болгон жакшы бир ниети, тилеги. Буга кандай сиз баа бересиз да? Жакшы бул келиндин мечере. Барпаңдап Өзү жашында биздин жашында эле бирге чоңойгондо бирге өскөнбүз. Кошуна болуп чоңойгон. Атасы бар эле жакшы жигит эле өтүп кетти өмүрү кыска Ошон үчүн экен. кызыбыздай көрөбүз да. Апасы да жакшы жүрдүн, апасынан өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Ошо алардын атасы менен апасынын ордуна бизди жеңең апа кылып, мен ата кылып ушундай неме кылат да. Жуманазар аба, келиниңиз сиз жөнүндө аябай көп нерселерди айтып берди. Сизди жакшы көрөрүн айтып берди. Сизди ата катары, ал эми сизди апа катары өмүр бою урматтай тургандыгын айтып берди. Мына бул сөздөрдү мен азыркы Россия мамлекетинде эмгектенип жүргөн балаңыз жана келиниңиздин көзүнчө айтып атам. Ооба. Эми мактаганда бетке макта дейт, аркасынан мактагандан көрө. Ооба. Мынакей эне мына ушул келиниңиз тууралуу айтып берсеңиз, ушул балаңызбы эми өзүңүздүн жаныңыз, өзүңүздүн бооруңуз дегендей өзүңүздүкү, бирок келин жөнүндө кайнененин өзүнүн оозунан угайлы. Келиним жакшы, Кудайга шүгүр. Кайнатасы да жакшы көрөт. Ишке тырмыш, кандай ишти болсо өтөлүнө чыгат. Экөөнүн аракетчилдиги бирдей, кайнатасы экөөнүн. Ошон үчүн бири-бирин жакшы көрсө керек. Жакшы. Баягы көз караштар туура келет, ойлор туура келгендиктен адамдар бири-биринин мамилесин улам баягы өздөштүрүп жакындатып отурат да. Бул да болсо ушул сиздердин келиниңиздердин бул үй бүлөгө болгон, сизге болгон, кайнатасына болгон мээрими деп, сый урмат деп билели. Рахмат, балам, рахмат. Сиздерге Сенин да ушинтип келип, элдерин ошо рахмат алып, Сюрприз кылган. жүрө бергин балам. Өмүрүң узак болсун, иштериңде ийгилик болсун. Ошо жаңы жылда жаңы ийгиликтерге жетишкин. Сен атыңды билип алайлы. 90 жылдыкта чакырайлы, Кудай кааласа. Кудай буйрса. Атым Өмүрзак. Кудай буйрса 90 жылдык, 100 жылдык юбилейлериңизге, ушундай тойлоруңузга келейин, Кудай буйрса. Турабы, Жуманазар аба? Рахмат. Айтканым келсин. Ооба. Эми Россиядагы балдарыңыз менен келиндериңиз менен коштошуп койсоңуз, андан кийин биз маекти улайлы. Майлы Жуман, Гүлмира.
Aman bolgula Аты? bala çağalar menen tinç bolgula. Сада колойм. Tapkanlığa toylar Akın dağı var bolgula. eкен Peşine de. zaman bolgula. Tinç bolgula ola. Kanlar özlerinde daha buyursun. Özgörde birisini atmayın da. Uşul үйлерди zangıratıp götürüp, gelin alıp, kız berip. Uyumda toylar bolsun daima. Da baldara öylегенде. Biz başыңarda, kaşыңarda olup, törüңөрde olup, karap oturalı. Tinç bolgula. Rahmat. Дагы канча балаңыз бар Россияда же болбосо? Калгандар бул жактабы? Üçөө бар, бала чакасы менен жүрөт. Бала чакасы менен ошо талаада жүрөбү? Ооба. Эми бул дагы баягы өзүңүз айткандай мына жакшынакай кылып үй салып аттыр, жакшынакай кылып тириликти эл катары кылалы деген максатта жүрүшөт да. Ооба. Ойноп жүргөн жери жок. Мына ошол жерде жүрсө дагы сиздерди унутта калтырбай, бүгүнкү мынакей жакшынакай калоо тилектерин билдирип, туулган күндү уюштуруп аткан ушу келиниңиз менен балаңызга чоң рахмат. Рахмат, рахмат. Мына эми ушул туулган күн ээси атабыздан баштай берели. Ушул Жуманазарова буга чейин жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Жаш кезде şu toyga жеткенден кийин şu жеңең менен şu табышып баш кошуп şu балдарды таптык. 4 уул, 2 кыз бар. Балдарым, кыздарды жайлаштырдым, балдарды барды үйлөп жайладым. Балдарыма, кыздарыма разымын бардыгы жашап атышат. Жакшы. Күйөө балам жакшы, күйөө балдарым да жакшы, келиндерим да жакшы. Мен эми şu жашымда şu акаларым кой бакчы эле кесибим şu мал, кой менен келдим да. Кудайга шүгүр жаман болгонубуз жок. Баары болуп атат. Ооруган жер жок, Кудайга шүгүр. Достордун арасында басып жүрөбүз. Ушунчалыгына миң Алла шүгүр. Аллага ыраазымын ушунчалык. Алладан сурасам, Алла мени сактап келатат ушул күнгө чейин. Аллага чоң рахмат. Балдарыңыздын, неберелериңиздин, чеберлериңиздин пешинесине ар дайым аман жүрүңүз ата. Эми ушул дагы бир аздан сиз менен дагы улайбыз маекти, ага чейин ушул энебиз дагы айтып берсе, ушул канча жыл болду баш кошконуңуздарга, канча бала таптыңыздар, канча небере, канча чебере көрдүңүздөр? Мен 18-имде эле келгем буга, ошо 18 жашымда эле чогуу болуп. Ала качып келдиби же сүйлөшүп туруп анан кийин? Ата энебиз берчү болчу анда, атам берген ушуга. Ошол заманда эле сиздин үй бүлөңүз дагы баягы Ооба. каада салтты кармап, Ооба. мыйзамдуулукту сактаган экен да. Ооба, атам башы көрүнгөн, өкмөт болуп иштеген, чоңдордун арасында жүргөн киши болчу. Анан эми кайнатам жашында, бул кайнатам дагы Сейдугумга, мына Сейдугум колхозуна өкмөт болуп жүргөн кезде ошо давлениеси ашып өтүп кеткен экен. 28 жаш эле курагында. Ошондо булар калып калган экен. Ошо боюнча анан туугандардын колунда чоңоюп апасын берип беришет экен бирөөгө. Анан чоңойгондон кийин анан экөөбүз үйлөндүк. Кудайга шүгүр ушунча жылдан бери ушу урушпадык, талашпадык, ашыкча чекеме черпкен жок. Кудайга ыраазымын. Тырмышы эле ушу жумуш, ушуларды багайлы, ушуларды жакшы кийинтели. Жолдон өтүп кетип атса, какшыкташып менин балдарым жакшы кийинсе, кайсы министрдин баласы экен деп дешчү болчу. Кошуналарым эме кылышып атайлап. Эми ошентип ал жетишинче чоңойттук, неттик, ушу акырында кичине карып калат экенсин. Азыр бир акырында бир үй салайлы деп ушу үйдү бүтүрө албай атабыз балам. Анан баланын үйүн да карап туруш керек болуп атат, а булар келгиче үйүн карап туралы. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөр бар жакшынакай? Ооба, үйүбүз бар. Кириш керек аяка. Кичинекей Ошого кире элек биз ушу өзүбүз жаң салып атабыз. Бир үйүбүздү 3-чү балага берип келдик. Иши кылып баарын эле ушу аракет кылып бутуна тургузганга, ушуларды жайгаштыралы, ушуларды тамдуу кылайлы, ушуларды жайлуу кылайлы деп аракет кылып келе атабыз. Мен деле жалгыз бой эне болгонум менен баардыгын жакшынакай кылып чоңойттум. Колхоздун ишине да жетиштим. Жалгыз бой эне эмессиз да, сиздин чалыңыз отурбайбы жаныңызда? Жок, ошону жаңылып атам. Мындай кайнене кайната эме кылбады да, мага жардам бербеди. Бул жалаң өзүңүздүн маңдай териңиз менен
Эми эне мындай да, кээ бирлер шартка жараша жардам бере албай калышын, аны туура эле түшүнөсүздөр да. Мисалы үчүн колхоздун ишинде да иштедик, саанда да жүрдүм. Ошо саанчы кыздарга бригадир болуп, Актелек бригадасынын бригадири болуп жүрдүм. сиз деле бир жетекчи болупсуз да анда. Ооба да, партияга өткөм убагында. Ойбой, сиз жон кыз эмес экенсиз да, жөн эне турбай эмес экен да. Байбичеңиз дагы Жуманазарова. Ошентип Кудайга шүгүр, ошо анан акыры пенсияга чыктык. Пенсиядан кийин эле өзүң тартылып эле болуп калат турбайсыңбы? Анан эми кичине анча иштерге ал жетпей, анан базарда отурдук. Базардан да эптеп тиргилибизди кылып жүрүп, анан эми ушул балдарга кичине өз колубуз менен эме салып бере албасак дагы, эптеп Колдоп, кубаттап, мисалы бала чакасын карап дегендей, ооба, небере бактык. көз каш болуп дегендей, Ошентип мынтип үйлөрүн карап ошентип отурабыз. Кудайга Эми карлыкта баардык эле бул мыйзам ченемдүү көрүнүштө Букан эне. Караганда эми ушунча чоңойтуп, ушунча бул өзү негизи биринчиден Кудайга рахмат, экинчиден ата энеге рахмат, ушул балдардын азыр балдарды ушул дүйнөгө жарыкчылыкка алып келген сиздерге рахмат. Калган ушул күнгө чейинкисин акылына акыл кошуп, бутуна бут, колуна кол болуп келгениңиздер дагы бул чоң бул эмгек, бул ыйык эмгек бул өздөрүнө. Балдарыңыз ушунча түшүнүп, рахмат. Сиздерге ушинтип карлыкта сый көрсөтөт. Демек сиз дагы ушу жаш кезде ушул чалыңызды экөөңүздөр аябай мындай бирөөлөргө сый көрсөткөн, бирөөлөргө жардам берген үй бүлөлөрдөн болгонсуздар да. Кайтар дүйнө карлыкта болгондо да бактылуу карлык мезгилинде кайтарып атат. Ой, Аллага ыраазыбыз. мен комиссия деген менин үйүмдө болот эле. Мен кай жерге көчүп барсам, комиссия ол менин үйүмдө болот эле. Мейманчылар мына ошо Гүлмираларда кошуна болчу кичинекей кыз эле. Ошо раистарды, ошол мезгилдеги башкармаларды, чоңдорду бүт мен күзөтөт элем. Нары өзүм дагы ошо аралашып кичине иште болуп, кыздар балдар менен эми ошентип убагында иштедик, балам. Ошо кезде бир депутат болом деген ойлор бар беле? Ошончолук айыл өкмөттүн мүчөсү болуп иштеп, бригадир болуп калган экенсиз. Коеюн десе, кой балдарым менен жетише албай калбайын деп коюп турмун да. Ата экөөбүз кичине кызганган дейм, кызганыч эмес Баягы болчу. чоңдор менен эми. Кызганыч болгон эмеспи? Кызганыч эмес болчу анда эле. Эми Жуманазарова, ушул бир бир мындай бир сиздер ойлогон суроо да, эми ушундай ак кудай болгон энебизди каяктан табып алдыңыз? Өзүңүз таптыңызбы же илгери жеңелер тапчу эле? Баягы акынды дагы мен акын болом деген мунун карындашы тапкан. Ошол акынды ээрчип барып анан ошону үйрөнүп акын болот да. Жеңеңе дагы бир карындашым түшкөн да, ошо бир айылга, Правда деген айылга. Ошо Мага жеңе болуп калды эле. Ошо карындашым ошо тапканда көздүү неме кыз болчу карындашым. Ошо акама ошо кызды алып бербесем болбойт деп ойлоп жүргөн экен. Ошондо акамы биринчи көргөндө кандай таасирлендиңиз? Кандай ойдо калдыңыз? Мен анда эми жаш болчумун, 18ге жаңы чыккан убагым эле, анан апамдар барып жолугуп кел десе эле барып, жок апа, мен азыр күйөөгө тийбейм, мен окуйм эле дей берчүмүн. Өң келбетин көрүп бир мындай суктандыңызбы, мындай бир кара каш чыккан жигит болуп Жок, турган? азыр турмушка чыкпайм деп эле ойлогом чындыгында. Карабай эле болду, мен турмушка чыкпайм деп чечкенсиз. Ошентсем ата энем болбой койгон, болбой эле берип салышкан. Ал кездеги сулуулук кайран деп коюңуз. Азыр 72-72-деги эми азыр карыган эт качат экен. Эми Жуманазарова, сизди 72 деп эч ким, мына урматтуу көрүүчүлөр, мына акыйкатты айтыңыздар. Мына 72 жаш деп эч ким элестетпесе керек. Көз тийбесин, сөз тийбесин, өмүрүңүз узун болсун. Ооба. Анан ошентип анан турмуш куруп, баш кошуп калдыңыздар. Ушинтип мына бүгүнкү күнгө жеткениңиздерди билбей калдыңыздар, ошентип мына 60 жаштан 70 жашка. 47 жыл болду, канча жыл? 74-жыл үйлөнгөнбүз да. 74-жылы 74 тоюңуздар болсо анда 75 дээрлик жарым кылым жашап коюпсуздар да. Ооба. 46 жыл. Азыркы Букан эне азыркы учурда 46 жыл турмуш курууга кепилдик жок болуп калды. Азыркы жаштардачы. Чын-чынына келгенде турмуш куруу деген азыркы жаштар үчүн маанилүү дагы болбой калды да. Эми коом бара-бара оңолот деп, балким
кийинки муундардын катары толуктап сиздердин мезгилиңиздердегидей жашоо кайра уланып кетиши мүмкүн, бирок баарын эле жаман дешиштен алыспыз. Албетте балдарыбыз бар, чакаларыбыз бар дегендей турабы эми. Эми ушул күндө канча неберени багып жатасыз? Кудайым буйруса, баягы көз тийбесин, сөз тийбесин, немеси боору бүтүн болуп отур. 20 неберем бар. 20 небере мынакей. 2 чеберем бар. 2 чебере мынакей. Чеберлердин санында көбөйгөн, маалга жакындап калдыңыз Кудай берсе. 21 небере болуп калды арасылы. Улум дагы улду болгон жакында. 21 болуп калды. Ушул 21 небере чебере деп ушундай мактанган карлыктын доорудагы бардык энелерге насип этсин, бардык жаштарга, мына балдарыңызга да насип этсин. Эми ушул балдарды багууда мына атакебиз да жана баштап кетти да сөзчү. Кээ күндөр ушул эми турмушта бул эми туура эле түшүнүш керек. Ушу нан таппай калган күндөрдө болдубу эне же андай учур болбодубу? Жок, биз кыйналбадык балам. Кудайга шүгүр, ошол экөөбүз тырмышып жүрүп эле ушу баш кошкондон баштап эле экөөбүз бири-бирибизге өбөк жөбөлөк болуп эле. Эми албетте сиз жалаң чоңдор менен жүрсөңүз, эми жалаң чоң кызматтарда иштесеңиз Биз ал убакта деле нан дегенден өксү болгон эмеспиз. Чоңдорго деле ушу сәл май ушу жайнаган дастуркондорду коюп эле ошентип берчүбүз. Жакшы кийинген биз болдук. Сөз бар го. Анан кийин Дастарконуң ушу азыр бир досторубуз айтат. деген сөз бар го. Досторубуз айтат да. Эми ушу чалым барына шүгүр. Мына өбөк жөлөк болуп бири-бирибизге эми барган сайын ан сайын жакын болуп муну көрбөсөм тура албайм. Буну мени көрбөсө тура албай турган. Бул карлыктагы сүйүү деп коет буну эне. Карлыктагы сүйүү. Кезинде 18 жаш кезиңизде жаңы турмушка чыкканда бири-бириңиздерди көрбөсөңүздөр 1 секундда чыдай албай турган мал бир келеткен ушу карыган мезгилде да. Демек азыр мисалы ушундай бир карлыктагы сүйүү жүрүп атыптыр, махабат жүрүп атыптыр эне. Ошо чынып коелу. Экөөбүз бөлүшүп, бир неме болсо экөөбүз тартып, экөөбүз эме кылып жүрүп көнүп калган экенбиз. Балдардын баары билимдүү болуштубу? Эки кызды, эки баланы окуттум. Кичинекей баламын юристти бүтүп алып, диплому бар, ал Россияда жүрөт. Азыр көпчүлүк ошондой эне. Үйдү бүтүп алайын деп. Чоң балам окуган, келиндерим бар. 2 келиним ошо жогорку билимдүү. Анан ушу келиним багыш окубай калган, кудам окутпай койгон экен. Окубай калса дагы окугандардан артык экен. Аны моюнга алыш керек. Ооба, жакшы. Бирок башкаларын билбедик го, бирок биз өзүбүзчө бул ушу келиниңизди көрүп туруп баа берип аткан чагыбыз. Башка келиндериңиз капа болбосун эне. Эми алардын деле суйурматы чоң болсо керек, баарына тегиз дегенде. Эми ушул келиниңиздин өзгөчө эмнеси жагат сиздерге? Мына ушул арай көз чарай себеп дегенде ушул буйрутманы ушул келиниңиз атайын сиздерге арнаганда. Кудай өмүрүн берсин. Экөө тең арып тең карысын. Ушу 5 баланын эгеси болуп эле аман ооруду десе аябай капа болуп ыйладым отуруп алып. Анан кийин кээде жамандап каласыз, чынын айтыш балдар да. Кээде жамандап каласыз келиниңизди, кайсар деп. Анан эми оордум десе ыйлап атасыз дейт. Ыйлайм да дедим. 5 баланы ким карайт? Ушу 5 балага эге болсун дедим. Сиз эне катары аны сезесиз да? Эне катары неме кылыш керек да. Кудайым ушул экөө тең арып тең карышып, ушу кандай жакшы тилектер болсо жетсин айланайын балам. Сен дагы ниетиңе жет, иштериңде ийгилик болсун. Ушинтип бизди келип сыйлап ушинтип тартып койгонуңа чоң рахмат балам. Жума Назарова, туулган күн кандай өтүп атат? Кандай башталды? Көңүлүңүз көтөрүлдүбү? Келиниңиздин негизги эле максаты ушул болчу. Бир отата туруң бир киши келди. Тартат экен дейт. Немеден жалбак деген ошол. Силерди кудаңар шыяк болду окшойт. Деген ойдо. Мына ошол айткан чоң кудаңыздар мен болом. Урматтуу көрүүчүлөр, анткени мен чоң куда дегендин себеби бар. Анткени ушул келини бул Жума Назарова менен Букан энеге бүгүн даярданып туруңуздар, кудалар келет деп өзүнчө бир сценарий түзгөн экен. Аны мага дагы чет бучкагын айткан. Негизи мен түшүнүп туруп макул болгонбуз. Себеп дегенде бул сюрприз өзүнүн максатына жетиш үчүн. Бирок мына азыр келдик. Атабыз дагы энебиз дагы эч нерсени билген эмес. Туулган күн мындай өтөр деп элестеткен эмес. Бул Гүлмиреженин айткан чоң кудасы мына мен болом. Рахмат айланайын. Эми ушул учурдан пайдаланып, сиздерден ушул интервью менен жыйынтыктардын алдында жыйынтап жатып,
ошол келиниңиз менин кайненем өзгөчө, үнү дагы өзгөчө деди да, бир 4 сап ырырдап бербесе болбойт. Мен ушул кайненеме ушул чет жакта жүргөндө ушул ырын үнүн угуп турайын деп бир өзүнчө бир тилек кылды эле. Эгерде чалыңыз эми бүгүн чалыңыздын туулган күнү, башка айлаңыз жок эми, ушул келиниңиз бир чети суранып аткан суранычы, экинчиден ушул чалыңызга арнап бир 4 сап ырырдап койсоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр энебиздин бир өзүнүн жакшынакай болгон чыгармачылыгы бар экен, бир кичине болгон таланты бар экен, ошого чогуу көп бололу. Балам балам дегизген, балу палто кийгизген, балдарымдан айланайын. Баласы бар дегизген. Есмен чыгат ошода. Сөздөрү сонун экен. Кызым дегизген, кымбат көйнөк кийгизген, кыздарымдан айланайын, кыздары бар дегизген. Кыздарымдан айланайын, кыздары бар дегизген. Кудайымдан айланайын, келиним бар дегизген. Гүлмүрө айым, бул сизге арналат. Мынакей кайнененин келинине арнаган атайын ырсабы. Мындан өткөн бакыт жок. Келиниңиз да бактылуу болсун. Ушул сизди сыйлаган Жуманазарова келиниңиздин өмүрү узун болсун, балаңыздын. Ушунчалык тарбиялаган ушул жакшы келиниңизди дагы бул сиздин балаңыздын да салымы чоң болсо керек. Себеп дегенде албетте үй бүлө мүчөлөрү эки жан биригип туруп, анан чечим чыгарып, эки жан биригип ийгилик жаратат дегенде. Келиним дагы чабдаз иштерди жакшы кылат, ошо эме үчүн анан экөөбүз тиргилигин кылышып атат. Эми ниеттерине жетсин. Мен айтканыңыздар келсин. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушул чет жакта жүргөн ушу келиниңизге, балаңызга жана башка дагы келиндериңизге, балдарыңызга өздөрүңүздөрдүн ушул ата-энелик батаңыздарды берип койсоңуздар, андан кийин ушул кыздарыңыздарга маекти берели. Омин. 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 Алыста жүргөн ушу балдарым, келиндерим, неберелерим, ошондой эле жана башка тонгон жүргөн ушу биздин кыргыздын кыздары балдары менен баардыгы аман болсун. Ошолордун арасында ошо менин балдарым дагы ошолорго кошулуп баары аман болсун. Ойлогон ой максаттарына жетишип, тапкандарына береке берсин. кайтып келишсин. Жанагы аты өчкөн оорудан алыс болсун. Эли журтубуз тынч болсун. Элдин арасында баарыбыз тынч бололу. Мен көпчүлүктөн тилейм да, Кудайым ушу көп сактасын, көптүн катарында. Ушу бизге ошого чалдарды ham сактасын деп андан көп суралам. Оор келсин ата. Балдар дагы тапканын өзлөрүнө насип этип, Тынч ойлогон болушун, максаттарына ден соолукта болушун. Анан кийин бардык ушу Россияда жүргөндөр бардыгы аман эсен кайта өзүнүн элине келсин, тынч болушун. Тапкандар тойлорго буйрусун, оорубай жүрсүн, жүзүнөн күлкү кетпесин. Ушу Кудайым кошкондор менен кошо карышсын. Аман болсун, ынтымакта болсун. Неберелеримин өмүрлөрүнө имандарын берсин. Жакшылыктар болсун. Айтканыңыздар келсин. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, ата менен эне сага деле бата берип коелу. Макул. Сен да ошо өзүңчө эле кызматында экенсиң, ошо Өмүрзак атың. Өмүрзак, өмүрлүү бол балам. Ден соолукта бол, иштериңде ийгилик болсун. Ушу келе жаткан жаңы жылдагы жаңы ийгиликтердин, жетишкендектердин жылы болсун, сен үчүн. Ушундай элдин соогун, алкышын алып, ойноп күлүп жүрө бергин үй бүлөң менен. Ата-энең бардыр сенин да, ошолорго салам айткын. Ата-энең да аман болсун, сенин пешенең да, туугандарың, укаларың бардыгы. Анан дагы сөз кошумча, ошо Садыр Жапаров ошо президентибиз дагы оорубай жүрсүн. Кудайым сактасын ошо. Эми өнүктүрөт деп ишенип аткан президентибиз. Кудайым өз сактап ушу пешенебизде жакшы президент болуп, жана кризистен чыгарып, гүлдөгөн ушу бай мамлекет болуп, ушу бай мамлекетте катарына кошулайлы. Мен айтканыңыз келсин. Президентибиз да аман болсун деген тилегин билдирип атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Жуманазарованын тилеги президентке да арналды. Ушу жакшы президент болуп, ушу элдин мына пенсияларга кошуп атат, жанагы кары картаңдарга, майыптарга раза кошуп атат. Кудай өмүр берсин. Калгандар мынчалык кошкон эмес. Мен ушу баланын өмүрүн көп тилейм. Ушу суук колдон Кудай сактаса экен. Ушу бала жакшы келатат. Кыргызстанды оңдойт бу бала деген өтө немедемин да, ишеничте адаммын да. Ушу үмүтүбүз чоң. ушу айтып атпайбы, ушу Россиядагы
жүргөн канча урук туугандарыбыз жүрөт. Ушуларды мен алып келишке аракет кылып атам дейт. Ошо Кудайым ошо айтканды келе берсин. Жакшылыктар боло берсин. Омин айтканыңыз келсин, омин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми маектин калган ушул кыздары менен баштайлы. Мына ушул кыздары энесинин жанына өтүп алса, бул жака бирөөңүздөр келсеңиздер, азыр биз ушул жерде жашаган кыздарынан ата энесинин жанына отургузуп туруп, жакшынакай маегибизди алалы. Сиз кимис болосуз? Мен эң чоң кызы болом. Эң чоң кызы, эң чоң бакыт тартуулаган баласы, кызы сиз экенсиз да? Менден чоң 3 акем бар. Жок, кыздан бакытты Кыздан эң чоңу мен. Кызды болгондо дагы аталар аябай сүйүнөт, ойбой. Суранып жүрүп алышкан экен да. Ошондо Кудайыма суранып. ушул учурдан пайдаланып, ушул ата энеңизге эмне дейт элеңиз? Ата энеңиз сиз үчүн кандай адамдар? Мен ушул учурдан пайдаланып ата энеме чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу карылык каалайм. Ата энем ар дайым биздин пешенебизге бар болсун. Ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болсун. Ден соолукта болуп, жап-жаш болуп, ушул боюнча жүрүшсүн. Узак өмүр тилейм. Ата энебиз менен сыймыктанам. Ата энеңизди, атаңызды, же апаңызды күндө кантип мактайсыз? Бир жолу айттыңыз, мен сизди сүйөм деп. Мен сизди жакшы көрөм деп. Күчтүүсүңөр да, мен дайыма эле. Силер күчтүүсүңөр, жашсыңар азыр. Эме кайраттуу болгула деп ушинтип. Биз силерден энергия алып турушубуз керек. Энергияны түгөтпөгүлө деп суранасызбы? Ооба, силер эң мыктысыңар деп турам. Өзүңүз дагы балалуу чакалуу болгонсуз да, мына эне Турмушка чыккам, 5 балам бар. Ой, мынакей энелик мээримди, энелик баягы статусту жоон териңиз менен сезген, мына өзүңүз да мына бала багып көргөн адам катары, эне катары ушул энеңизге бир өзүңүздүн бир буга чейин айта албай жүргөн, же жасай албай жүргөн мамилеңиз болсо ачык айтып, мына ушу бүгүн айтсаңыз болот да, кыскасыча. Кана эми ушул айта албай жүргөн эмнеңиз бар? Мен айта албай жүргөнүм, мен деле балам мисалы азыр студент болду да, чоң балам 1-курста окуйт. Мен апам дагы мен ошо мектепте окуп жүргөн мезгилимде сен окушуң керек, күчтүү кызсың. Сен баары бир окушуң керек дейт эле. Кийин турмушка чыккандан кийин шартка байланыштуу Россияга кетип, аяктан гражданство алып жүрүп, анан окуум дагы бүтүрө албай калдым да. Ошондо апам мага сен окушуң керек, сен билимдүү болушуң керек, диплом алышың керек, иштешиң керек деген чувствосын мен азыр сезип атам да. Мен 2 жылдан бери ушуну эме кылып жүрөм да. Арманда калып кеттим да. Окуп бүтүп албаган экенмин деп. Бирок азыр баарын жасаса болот, Кудайга шүгүр. Бүтүрөм деген оюм бар. Ушундай. Кудай буйруса апамдын тилегин орундатам. Ушул апаңыздын тилегин орундатып, Кудайым буйруса, азыр эми мына сиздин апаңыз жап-жаш, атаңыз да жап-жаш бойдон эле. Азыр булардын алдан күчтөн тая турган мезгил эмес. Себеп дегенде өздөрү да мынтип жашнакай болуп, жап-жаш болуп жүргөнүн ушул сиздердин жасаган ата энеге болгон мамилеңиздер. Мына ушул мамиленин таасири мына ушул урматтуу ушул Бокан энебиздин жана Жуманазар абабыздын кыздар балдары. Ийгилик анда кийинки кызы келип ата энеңиздин жанына сиз отура бериңиз, сиздин жаныңызга келип да сүйлөй берсин, кошула берсин. Мына ушул сиз канчанчы кыз болосуз? Мен Мамина Камзүрү. Мен 2-кыз болом. Эми бүгүн ата экеңиздин майрамы экен, ата экеңиздин майрамы, бул атаңыздын майрамы, жанында отурган бейиштин образында болгон энекеңиздин дагы майрамы. Ошон үчүн ушул учурдан пайдаланып сиздин чын жүрөктөн чыккан каалоо тилегиңиз. Мен чын жүрөктөн чыккан каалоо тилегим ата энем пешенемде аман болсун. Ден соолукта болушун. Биздин төрүбүздө биздин келечекте неберелердин сый-урматын көрүп, тойлорун көрүп, биздин пешенебизде баш көз болуп жүрүшсүн. Мен ата энем менен сыймыктанам. Аллахым узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Сиз ата энеңизге бир мындай бир ар бир баланын ою бар да. Мисалы бирөө бир ушунчалык бир белек бергиси келип жүрөт, же бир баласы ушунчалык бир ички сезимин айта албай жүрөт да. Сиздин эмнеңиз бар? Эмне кылайын деп жүрөсүз? Мен эң кичинекейим башта эле ким болосуң дегенде мен ырчуу болом, анан силерди ажыга жөнөтөм дечимин, ата энем мына турат астында, Кудайга шүгүр. Ушу тилегим орундалсын деп ниет кылып Кудайдан тилеп жүрчү элем. Кудайыма шүгүр, тилектерим
ишке ашайын деп турат. Ушул ажыга барып алдында турат, Кудайым Барып берсе. алдында Кудай кааласа барат. Ата энемди ажыга жөнөтүп, ажыны көрүп келсе деген ниетим бар болуп, ниетиме жетем буюрса, аз калышты. Аз калды. Айтканыңыздар Биздин семьяда азыр жаштын тилегин берет дейт. Жаштын тилегин берет дегенде ниет кылып, айтканымды орундатууга аракет кылып атам буюрса. Мен айтканыңыздар келсин, баардык балдардын тилеги ушулда. Азыр биздин жөлөгүбүз таягыбыз болуп турган, биздин аска зообуз, бийик тообуз атам да. Атам бар, биз ар дайым бактылуубуз, эркелейбиз. Атам дагы эле бизди кичинекей мындай бөбөк убагыбызда 3 жашар кыздай эле көрөт. Эже кызым деп эркелетип. Атам биз эки эле кыз болгону үчүн бизди жакшы көрүшөт. Анан мен атам дүйнөдө эч нерсеге мындай алмаштырбайм дагы. Атам мындай. Атам өзүнчө бир башкача инсан да. Бул үйдүн тиреги да. Бул үйдүн куту энебиз болсо, кармап турган тиреги үчүн сыймыктанабыз, ата энебиз менен сыймыктанабыз. Ушул эки кыз ушинтип мына бирөөңүздөр чыгармачылыкка жакын экенсиздер. Ушул эки кыз биригип туруп ушул арай көз чырай бетме бет ата энеңиздер менен отурасыздар, бир 4 сапыр тартуулап койбойсуздарбы канакей. Эми бул дагы үй бүлөлүк архив болуп калсын. Кийин эстеп жүрөт. Ата эне жанында билбейсизби? Жантан турат элем да, билгенде. Жан күйөрүм атам, мен сүйөрүм апам, зор бактымсың атам, байлыгымсың апа, мен сизди Меккеге алып барамын ата. Мен сиз менен ар дайым сыймыктанамын ата. Апам экөөң ар дайым бактылуу болуп, бактылуу жашагыла. Урматтуу көрүүчүлөр, кыздарынын ушул ата энелердин эки кызынын Айтып койбойсуңар, жаттап турат. ыр белеги болду. Эми бул урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, бул сиздерге да айтып коеюн, ушул кыздары бул сюрприз жеңеңиздин сюрпризи. Себеп дегенде бул улам эле эмне үчүн бул жеңеңизди сөз кылып атабыз? Себеп дегенде жеңеңиз идея көтөрүп, жеңеңиз ниет кылган мезгил, ага кошулташып сиздер да мынтип келип бакылдап шакылдап бул бүгүнкү туулган күндү көркүнө чыгарып турасыздар. Мына ата эне ыраазы, балдар дагы кунак, көңүлү кунак болот, эң негизгиси Алла ыраазы болот да мынакей. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Букан эне Жуманазарова, көп жашаңыздар. Ылайым ушинтип балдардын ушундай балкыган тилектерине, ширин неберелерге, чеберлерге жетелешип, ар дайым ушундай каалыктын доорун сүрүп жүрө беришиңиздерге мына биз дагы тилектешпиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздердин да ушундай энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, эртең бүрсү күнүдөй бүгүн кеч болуп калат. Куттуктаганга, көңүлүн көтөргөнгө шашыңыздар. Эгерде ушу видео аркылуу куттуктагыңыздар келсе, анда менин энем программасына жазыңыздар. Күн түн кызматта, алдыда телефондор турат, чалыңыздар. Жашоо өткүнчү ата энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул Базар Коргон районунда жайгашкан Комсомол деген айылда жашаган атабыз Жуманазар деген адамды куттуктап келдим. Себеп дегенде Жуманазар абанын биз жогоруда белгилегендей келини учурда Москва шаарында иштеп жаткан кербези. Программанын темасы келин менен кайнатанын ортосундагы мамиле болгондуктан бүгүнкү күндө келин менен ушул программада кайнатасына болгон мамилени биз жогоруда ачык айкын көрсөтүп бердик. Ошол менен бирге кайненесинин дагы келини болгон өзүнүн тилектерин, ниеттерин дагы чагылдырып бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин дагы ушундай бир жакшынакай караганда бактылуу каарылыктын доорун сүрүп аткан атаңыз, жапаңыз болсо, анда сиздер дагы чыгарсаңыздар болот. Бүгүн эртең деңиздер азыр дагы бизге кат жазсаңыздар болот. Биз кызматтабыз. Жети дубанга барганга. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Саламатта калыңыздар.